Кече 27 октябрда Алмаз Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенттик тактысына талапкер өзүнүн теледебатында айтып турду. Жылдыз Жолдошов Когалаң баягы видео отчету боюнча ал монтаж, ал фальшивка деп менен кечирим сурады деп. Биринчиден мени таң калтырды. Мына ошондой чоң тактыны талашып аткан талапкер. Экинчиден саясаттагы өз орду бар адам мына ушундай туура эмес маалыматты элге таратуунун өзү, мен ойлойм, бул жакшылыкка жатпаган нерсе деп да. Биринчиден мен Жылдыз Жолдошова ошол Ош окуясында октон коркпостон элдин ошол арасында болуп, мына ачыгын айтыш керек, ошол курттап жаткан балдарды чогултуп, чума же тиф же холера оорусу чыгып кетпесин деп, өзбек менен кыргыз токтоткула деп аял болсом дагы өз жердештерим арасында жүрдүм да. Анан ошондон коркпостон ошол болгон чындыкты өз көзүм менен көрүп, эне катары, аял катары жүрөгүмөн өткөрүп, мына ошондой чоң трагедияны анан ошол парламенттик комиссиянын апрель-июнь окуясын иликтөө боюнча комиссиянын төрагасынын орун басары катары ошол комиссиянын чыгарган отчету менен макул болбой, чындык айтылбай калды деп мен өзүмчө алып чыкканмын да. Бул Когалаң видео отчету, чынын айтыш керек, бул парламенттик комиссиянын топтогон материалдарынан. Ал кайсы материалдар? Кимден келген ал материалдар? Бул укук коргоо органдарынан топтолгон официалдуу материалдар. Ошол эле сот системасынан, ошол эле прокуратурадан, ошол эле ички иштер министрлигинен, ошол эле коопсуздук кызматынын жетекчилери мына комитетинен келген материалдардын негизинен болгон окуя сааты менен, хронология менен көрсөтүлгөн, тизмектештирилген бул баягы отчетто жазылган материалдарды тастыктоо иретинде фактылар көрсөтүлгөн. Анан ушул фактыларды көрсөткөндөн кийин баарыбыз тең. Анан кантип мен бул монтаж же болсо фальшивка деп айтам? Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, мен силерден суранам, мындай айтылган сөзгө ишенбегиле. Жылдыз Жолдошова эч качан Атамбаевдин алдынан дагы, Текебаевдин алдынан дагы же башка убактылуу өкмөттүн 14 убактылуу өкмөттүн бирөөсүнүн алдынан кечирим сураган эмес дагы, сурабайт дагы. Менин болгон мүнөзүмү журт, биздин калай калкыбыз билет. Экинчиден, апрель-июнь окуясындагы ким күнөөлөр бүгүнкү күнгө жазаланбай келет. Анан эмне үчүн мен булардан кечирим сурашым керек? Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы бир жолу официалдуу түрдө силерге кайрылып кетейин. Мындай сөз болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес. Себеби парламенттик комиссия азыр өзүнүн жыйынтыгында саясий баа берип, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кимисинин күнөөсү бар, муну башкы прокуратурага өткөрүп берген. Мына ошол тастыктап айтыш керек. Азырынча ал маселе кечеңдеп атат да. Ошон үчүн кайсы саятчатчы болбосун, башка адамдын атын колдонуп айтууда туура эмес маалыматты берүүдө ойлонуш керек. Себеби ал ошол нерсе менен өзүнө аброй алып келбейт. Тескерисинче өзүнүн аброюн түшүрүп коет. Өткөндө өзүңөр көрдүңөр, Абдраимов тугуналы Центризбиркомдун жетекчиси акылга сыйбаган сөздөрдү айтты. Ал өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Текебаев ушул Когалаң боюнча сотко берип атат. Болуптур эми ушул шайлоо эсена менен өтүп кетсин, провокация жасалып атат. Ага алдырбайын десең, баягы өткөндө да айттым эле, бир нерсе жасаган кыз, бир нерсе жасабаган кыздын бетин аймайт болуп. Эми эмне үчүн бул Атамбаевдин алдында Жылдыз Жолдошова кечирим сураш керек? Эмне үчүн? Өзү тастыктап айтат теледебатында. Мен кабыл алганмын Кадыржан Батыровду. Ал бизден ошол тил маселеси боюнча сурады, кадр маселеси боюнча сурады деп. Анан ошол видео отчетто Когалаңда Кадыржан Батыров айтып атат. Мен Алмаз Атамбаев менен жолукканмын, дагы башкалар менен жолукканмын деп. Эмне үчүн ошол фактыга, болгон фактыга Жылдыз Жолдошова кечирим сурайт экен? Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу айтып коеюн. Жылдыз Жолдошова эч качан 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөсүнүн алдынан кечирим сураган эмес дагы, сурабайт дагы. Демек бул
Алмазбек Атамбаевдин бул шайлоо алдындагы эле шайлоочулардын башын айлантуу үчүн сиздин жанагы көрсөтүүңүздү ушинтип жалган деп чыккан экен анда. Мен мисалы үчүн ушундай кабыл алдым. Мисалы үчүн бул чоң саясий кампания жүрүп атат, шайлоо кампаниясы. Ал жерде ар бир талапкер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, анан ар бир болгон нерсени тиги колдонуу жалган жалабы же болбосо туура эмес маалыматпы же туура маалыматпы эптеп орустар айткандай все методы хороши дегендей бул дагы өзүнчө бир черный пиар катары мен кабыл алдым да. Бирок коомчулук, мен сиздерге ушул официалдуу түрдө айтып коеюн, мен дайыма элдин алдында, парламенттин алдында, шайлоочуларым алдында аберим таза. Мен эч качан эч кимдин алдында туура маалыматты туура деп жеткирип, туура эмес маалыматты туура маалымат деп мындай катары жеткирген эмесмин, жеткире да албайм. Улуу Курманжандаткандын атын алып жүргөндөн мен акыйкат, адилет гана калыс сөздөрүм айтып келатам. Буга бүт коомчулук күбө деп мен толук ишенем. Дагы бир айтып кете турган нерсе, азыр мага абдан ар тараптан кысымдар көрсөтүлүп атат. Себеби мына өзүңөр билдиңер, Борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан көп мыйзам бузуулуктарды жалгыз мен айтып чыктым парламентте. Талант Мамытов айтып чыкты. Шайлоо бюллетендери канча чыгарылган, кантип кеткен, эмне себептен дагы урналар жасалып атат, эмне себептен дагы башка көптөгөн нерселер туңгуюктан туңгуюк ушундай бир түшүнүксүз нерселер жасалып атат. Фальсификацияга жол берүү, легитимдүү бул президент болобу болбойбу деген ушундай бир шайлоо бүткөндөн кийин бир жагдай түзүлүп калат да. Себеби мыйзам бузулду. Мыйзам бузулган жерде акыйкатсыз, адилеттүү, адилеттүүлүк, акыйкаттуулук сакталбай калат. Анан ушул боюнча айтып чыксам, мына кечээ түнү дагы мага аябай кысым көрсөтүлдү. Саат 1-ден 26 мүнөт өткөндө неизвестно деген номер менен чыгышты. Бирок ал номер сакталбай калат экен. Кайсы тараптан эмне деп мага угроза келип атканын мындай далилдей албайт экенсиң. Бирок бир машина турган үйүбүздүн маңдайында көпкө турду. Андан кийин мен милицияга кайрылганда эки тараптан милиция келип, ал уже ылдыйга басып айдап кетти. Сооронбаев Чыңгыз деген жигит экен, Мерс номери S0418 дейт. Бул ошол коопсуздук комитетинин иштеген кызматкери экен. Мындай кысымдарды мага көрсөтүүнү токтотуусун суранам. Себеби мен эл өкүлү катары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты катары мен болгон чындыкты коомчулукка, элге жеткирүү менин парзым дейм. Текебаев сотко береби же болбосо мына ушул коопсуздук комитети мага кысым көрсөтөбү? Мындай жагдайларды мен ойлойм, эгерде биз чын эле демократиялуу өлкө, чын эле өзгөртөбүз дегенде, анда ушундай чындык айтылган жерде чычалабастан ушундай нерселерди четке кагып, туура эмес болуп аткан нерсени өз убагында тууралап туруп, биз өлкөбүздү өстүрөлү да, элибиздин жыргалчыгын келели да. Анан бир бийлик деп туруп, элибиздин тагдыры менен кайрып оюн кайрып элибиздин тагдырын калчоого, мен ойлойм, мындан ары бир дагы саясатчынын моралдык укугу жок деп.